Assalamu alaikum туғандар. Акилейканы дайым эле тартып жүрөмүн. Анан кийин болот баасында айтып койбойсунбу, чалдырбай эле дейт да. Бааларыны бир сыра айтып берейин туғандар. Өзүнөн эле сурайынчы, Бека. Assalamu alaikum. Мына жакшы. Мына баасыны постоянно айт дейт да. Баалар боюнча бир айтып береличи. Экономго белый, желтый, серый менен канча болот? 15 000 болот. 15 000. Daha gelse daha söylüyorsunuz. Gelse daha söylüyoruz. Comfort Plus kaçı? Comfort Plus'a vakıtlar olsa ise 16 000 болот. 16 000 болот. Sarısı olsa kaç? Sarısı 18 000 болот. 18 болот. Белый? Белый айттым го. Айттым ба? Туғандар, мынакей. Мына пленкаларда жаңы келди. Noel лимон цветте. Пока ачыл элек. Noel несіне? Да глянцевый екен. Noel матовый. Бул жанагы эң арзан пленка. Мына тонировканын эң кымбатынан азыр алып келип туруп илип койду. Мына белый матовый екен. Бул жөн эле ак. Ошол туғандар, келсеңер, неме канча? Кайсы? Жөн эле госпаласа. Госпаласа серий менен 2,5 000. Серий менен 2,5 000. Брендчи? Бренд 1,5 000. Бренд 1,5 000. Өзүңөр салыштырып көрөсүңөр. Мисалы мен билгенденче, бирөө мына полный ак кылдырам десе, сары кылдырам десе, Москвада канча аклейка болсо баарына зона кылып көрөт. Кайсынысы арзан болсо, ошого барат. Баларын биз айттык, башка жактан да сурап көрөсүңөр. Пленкаларга гарантия. Гарантия берет. Жакшы пленкалар. Жакшы пленкалар, аракал деген. Тонировкада нормально. Тонировкада жакшы. Аракал деген жакшы качественный пленкалар тугандар. Келе бересиңер, Южно-Портовый 30Б да, ошондой эле. Кимде аккаунттан проблема болуп аткан болсо, Comfort Plus 6 айга култанып экзаменден өтө албай атсаңар, Comfort Plus'ту, детскийди Бека өзү ачып берет. Телефондорго жооп берет. Мынантип телефон тынбайт, азыр буларга жооп берет тугандар. Ошол, телефон номер коюп койдум. Зона кылып, SMS жазып, келсеңер боло берет. Аккаунттан левыйдан болсо любойн ачат. Ушундай? Жооп берип атасың? Оригиналдар 50 болот ата. 50. Телефонго жооп берип атасың? Жооп берип атабыз. Болду. Силерди күтөбүз тугандар. Эгерде полный аклейка, тонировка кылам десеңер, келе бересиңер Южно-Портовый 30Б. Кеттик анда дальшебиз. Хорошо, брат. Спасибо. Всё добро. Суу менен салфеткасын мусорун таштап кетишти. Не дейм, ыргытам дейм да, башка эмне дейм. Тойго келишти. Аңыра. Токойдун ичинде той болуп атат го. Assalamu alaikum достор, туугандар. Жакшы маанай менен баштайбыз. Биринчи заказ 1 саат 13 минутта. Наличка дейт, перевод кылды эле, карап коюңчу. Жадам жигер канчага отурдуң? 2810 дейт. 2802 рубльга. Жатам, интернет начар бул жерде жаба албай атат. Мынакей 2802. Кызык жерин айтайынбы? Мына жерде бала турат. Көрдүңүздөр, ушул жерге келди дагы. Короче, а где свадьба деди. Анан кимдики деле, Вадим деди эле. Бул жерде 2 той болуп атат. 2 бала күйөө баланын тең аты Вадим дейт го. Базар жок. 2 бала үйлөнүп аткан, бирөөсү сол жагында, бирөөсү оң жагында. 2 баланын тең аты Вадим дейт. Щербинка жака келип калдык. Быкова дейт го, Быкова. Паш Щербинкада. Домой дасып калалы. Секин заказды алабыз, анан кийин не кылабыз? Башталышы жаман эмес. 2800 менен 1 саат канча минутта келдим? 1 саат 15 минутпу? 18 минутпу? Кеттик анда. Бүгүн Кудай буйрса суббота, 13 июль. Бүгүн суббота иш кандай болот экен, баштадык. Саат 3-төн 5 минут өттү. Сразу эле мынан туруп заказ берип атат. 1:33 менен Москвага. Москва кайерге экен? Гурьянова дейт го, Гурьянова. Базар жок, нормально. 33 км 45 минутта. Клиентке 9 минутта жетет экенбиз. Жата бүгүн мен күнүмбү дейм да, бүгүн жакшы деймби дейм да. Почти саат 2-де чыктым. 1ден 50 өткөндө. Анан тагайынчы. Ошол саат 3-төн 5 өттү. Биз менен чогулган анда. Мага жакшы менен силерге жакшы көрүп кеттик анда туугандар. Senin көңүлүң калса менде дагы көңүл муздаган. Бул деми токтоп мени башкалардан жүрбө кызганам. Экөөбүз эки жолго түшүп ойлорубуз башкада.
başkadan. Вот здесь остановите. Спасибо вам огромное. Хорошего дня вам. Все добро. Lölü ne öyle ya? 51 minutda жолдон дагы токтоттурду. Магазин кирип чыгайлы деп. 1433кө. Сасып кетиштири. Эркеги, аялы, билбейм, колтук өлүп калганда. Уда кондер жандыр дейт. Кондер жандырса можно посильнее дейт. 51 минутта чыдап келишти, элестетип бергиле мына жытка. Кээ бирде силерге түшүп калып атса керек, а? Кускум келип, көңүлүм айнып кетти. Буга не кыласың да? Кылабыз дагы мындай оп туруп бардыгын басабыз. Кускум келип атат, тоо кылдым. Ичине жуунуш керек де. Адам деген, күн ысык болуп атат. Да күн ысып атат, да дейт, ысып атат. Чыдаш кыйын да. Такси кылгандар түшүнсө керек, силерге да түшсө керек болот ошондор. Ана калай туктайынчы. Айникте тапшына машинаны шамалдап турсак, кондер жандырып коёмун. Шамалдатпасам болбойт машинаны. Невозможно. Достор, эгерде жакшы таксопарк издеген болсоңор, парковый самозанятие болуп иштейм десеңер, мынакей Азия парктын проценти болгону 1% тугандар, Москвада 1% кылгандар өтө аз. Азия парктан пучевой лист алсаңар болот, документтер жасасаңар болот, бардык документтен жардам берет. Аккаунттан да жардам берет тугандар. Номерге WhatsApp'тан жазсаңыздар, кошуп коет тугандар. Парковый самозанятие болуп иштесеңер болот. Акчадан проблема жок. Каалаган акчаңарды каалаган убактыңарда чечип ала бересиңер. Номерге жазып, Азия парк менен чогуу иштешебиз тугандар. Вот здесь тормозите. Видите, справа. Все, спасибо. Всего доброго. Sekin yapsam. Мен чыдабайм. Daha bir келен тасам. Тоо кылдым да, короче, 16 минутта да. Эмне болду да? Мен көптөн бери мынчалык күндүз эрте чыкпаганга 726 рубль. Мен көптөн бери мындай эрте чыгып иштей элекмин да. Чыксам кечирээк чыгат элем да. Бүгүн не 30 градус ысык көрсөттү да. Кондер иштеп атат. Айнекти кичине ачтым, ошондо дагы платошка менен жаптым. Чыдаш кыйын болот, Коломенский метро жакка келип калдык, ана жерде Макдональдс бар эле. Ошол жерге барайлы эми. Бирден мороженое, бирден муздагыраак суу ичип албасак. Фотошканы келикче ушундай кылып келдим го. Айнек жок, мен жак кичине ачык. Айнек чүрүп коюн десең терлейсиң да, айла жок. Ушинтип кеселдебиз. İşteyim ben. Ömür bir gelet. Jalındagан жашты өтөт да кетет. Жашап жаткан жашоом берилген белек. Анын бары бизге сынауга демек. Ömür bir gelet. Jalındаган жашты өтөт да кетет. Жашап жаткан жашоом берилген белек. Анын бары бизге сынауга демек. Пожалуйста.
Москва Ситиге келип калдым. Москва Ситиге. 24 минутада. Сразу заказ берди го бул. 24 минутада канча жигар. Москва Ситиде бир жөнөкөй адам жок. Бардыгы эле кийингендерин көрсөң жүрөгүң түшөт. 723 интернетим иштебей калды го мен. Чыгып кетели. Анан да эжем башкача турат го. Интернет иштебейт аттагы деле. Сим, открой. От душе. Москва Сити деп. Өтеме? Болды қарағыла. Балабызда анда балабыз, көч ойнып көлгө барабыз. Бир муштумдан бизди башкарган, сен атаман сенсин карагым. Карагыз айтчы карагыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым, жүрчү кайра көлгө барабыз. Эй жүрчү кайра көлгө барабыз. Все добро. Кудай деген балам да туугандар. Неге экенин азыр айтып берем. 26 минутада. Так, 631ге заказ алып келдим. Мен мына жерге келдим да. Мына жергечи. Ана мен клиентке келип атып, улицасына барсам Ильменский проезд дейт. Бул Ильменский проезд Селигерский метро жакта. Анан өзү 2-3 күндөн бери ойлонуп аткам, техосмотрум срогу бүтөйүн деп калды. Айдын аягы бүтөт. Ошо Ильменский жака өтүп калсам сразу кирип алмаштыра коюшум керек дедим. Өтө коюшум керек да. Мындан карагыла эми. Мен мына жерге клиент таштадымбы? Разворот кылдым. Азыр киргизбесе керек, билбейм, да жарым саат убактым бар. 8ге запись болдум. Мына жерге кирем де. Элестетик эле. Есть. Чё экен? Ашты. Короче, клиент менен келип аттым. Карасам жарым саат экен. Картадан издедим. Техосмотр Ильменский проезд деп. Силер дагы издесеңер, адресин ушинтип издесеңер болот. Бул реклама эмес, мындай эле. Айткан нерсем реклама деп ойлойт экен кээ жок. Эми өтөм дегендерге 1000 рубльга өтөм. Картадан издедим. Техосмотр Ильменский проезд деп. Чыкты. Клиент менен келдим. Звонок кылдым. Да, здравствуйте. Я хотел записаться на техосмотр. Саат канчага дейт. Карасам 7:30га келет экен мына жергечи. Где-то на 8 дедим да. 8-дерге десем, хорошо деди. 7-ден 35 мүнөт өттү. Азыр бош болгон болсо өтө коем. Бош эмес болсо 8ге чейин отуруп турам жем алганча. Мен былтыр эмес, мурдагы жылы Солярис менен иштеп жүргөндө техосмотрум бир күн өтүп кеткен. 10 000 берип чыккан мадилерге түшүп калып, пешине да. Антип бош бекен, бош эмес бекен. Бош экен бу жигер дагы. Кирип өтө берем эми. Так, бисмилла. Ичинде отурса керек. Азыр анан ичинде отурат. Сурайын. Чотам, мага чейин запись барбы жокпу? Анан кийин даша көрөбүз. Техосмотрда турам туугандар. Эмне болду? Машинаны көрдү дагы лобовойдо 2 боковойдо отрымальный пленка бар экен дейт, сонсуз ашта. Бар десем өтпөйт дейт. Эмне кылышым керек десем, сыйрышым керек дейт. Дагы эмне жолу бар десем, бир нерсе кылып өткүзүп берем дейт. Канча болот десем 1000 дейт. Ойлонуп турдум. Шторкаңды чеч дейт. Шторканда мындай чыкпай турган кылып, резинкадан койдуруп суперклеймен клейлеп койгом. Өлөт да. Ойлонуп, эмне кылсам экен дедим. Сыйрып салайын десем, отрымальный пленка лобовой менен 2 боковойго 4000 рубль болот.
азыр муну бул жерден сыйырсам 1000 сомдон качып эртең барып дагы 4000 рубльга дагы бастырамынбы дедим да, давай дедим, 2000 берем, техосмотр өзүм 1000, ошону өткүзүп бергенде 1000 бердим. Азыр кагазын распечать этти. Өзүнүн машинасында дагы бар экен, меники дагы ошондой өтпөйт дейт. Хорошо дедим, 6 айга. Арканкы столумда черный бронь бар эле. Аны дагы мен өткөндө сыйраган элем. Атайын техосмотр өтөм депчи. Эртең барып туруп дагы черный бронь бастырам, эмне кылам? Эми вид жакшына көрүнөт да. Мына отрымали өтпөйт экен техосмотрдан, ошону билип алгыла. Анан эгерде лобовойдо сынык болсо, трещина нарак-берак болот го, бул жер өткүзүп коет. Ушундай. Мындай реклама бенесип буларчы, мындай жөн эле айтып койтам, эми келем десеңер 1000 рубльга машина нормально болсо 1000 рубль. А так косяк-пасяк болсо дагы 1000 рубль кошуп алат. Аны өзүнүн картасына перевод кылып койсоңор. Ошол азыр бүтсүн, эми анан кийин чыгабыз да. Сыйрып салайын дедим. Пленка жок жүрөйүн десең, боковойдон, лобовойдон ыстык жаман уруп коет да. Мына сонсуз аштап өтө сонун пайда берет. Мүмкүн болсо силер да жабыштырып алгыла. 3-4 күн көзүн карабай. 4000 ге жабыштырып берет. 2 боковой, лобовойго кошупчу. Ошол. Бүттү. Техосмотрду өтүп чыктым. Канчасына чейин дейт. Жылы эски машиналарга жарым жылга эле берет да. 13 январга чейин экен. Мына чачылып жатат эми. Даже мынадан бери алдыртпады го аны. Лобовой койгончу камераны. Короче, мына эми газга дашым керек. Чыгып алайын. 8ден 3 өттү. Заправка кылып, бензин куйганча. Анан ишти баштайлы. 2000 сом минус. Здесь прямо или направо? Сюда. Тут? А? Как будто куда-то не так заехал. Алло. Куда? Я тебе перезвоню, подождите. Ну как заехали? Вы сказали сюда, прям направо. Вот сюда. Тут? С этого выехали. Вы, блядь, остановитесь тут. Вот сюда. Вот этот дом. Последний здесь. Держите. Тоо кылды мени. Местоположениеси жолдо турат. Мындан карагыла. Каяка десем оңго деди. Оңго буруп токтосом, каяка кирдиң дейт го. Өзү түшүнбөй эшиктен чыгып, карап, анан мына жака дейт. Зрениясы меникинен начар дейин да. 50 минутада, 51 минутада. 1687. Балашкага келип калдым да. 1905 жака заказ таштадым. Завершти кылдым. Заверш кылгандан кийин чыгып калат го. Готов депчи. Мунаны бассам заказ чыгып алып кетет экен го. Как экени да көрүнбөйт да. Долгая поездка деп көзгө илешип кетти. Көрсө Балашка железный дорожныйга экен. Центрге пайдаланбасалы саат 11:30 болуп калды. Жана бир жерде дем алып алайын деген бойдон 1 саат отуруп коюптун, телефон чукулап. Инстаграмга кирип кетсең кирип кеттиң да. Анан кийин эси что Инстаграмда мен экранга коюп койдум туугандар. Инстаграмга да катталып койсоңор боло берет. Мен YouTube деле эмес, Инстаграмда да иштетейинчи деп бир көрөйүн деп атам. Кандай дейсиңер? Жигитке жетимишен ыраздык кылат. Инстаграм иштетейинчи. 1700 берди наличка. Мына ушинтип смена бүттү туугандар. Саат 1ден 39 мүнөт өттү.
Құдай жалғап заказды, мынтеп ақырғы заказды үйдің жанына вокзалға алып келіп қалдым. Восточный вокзалға. Черкестегіч. Сәккені өгеріп келіп ана не қыл дейсіңер. Так. Бүгінгісі мен ойынша бір отчет беріп қойыншы. 12-ге чейін мен ровно 2-де шыққанмын, почти 2-де шыққанмын. 12-ге чейін 10.424, 12-ден кейін 1.717. 10.420 не датам, 10.424-ке қошауыз 1.717-не. 12.141. Деп. Бүгінгісі мен осындай болды. Почти 12 саат іштедім. Өзі ішке шыққан 12 саат ішсең жақсылеш болады екен. Мұндан расходты кеміп берейін бе? 2000 рубль Чехосмотрға кетті. 10.141 бе? 2000 рубль бензин қойдым. 8.141 бе? 500 рубль обед іштім. 7.641. Мұндан нені кемітеміз? Мұндан дағы машинаға отдельно мен күніне 3000 рубль шығарып қоямын. Мен өзім постоянно шығарып қоямын да. Ошондо мына алды 4600. 12 саатта ысып, пысып, терлеп, қиналып. Бирок жакшы болду. Чехосмотр бүтүрүп алдым. Мынауну прибордан текшерип көр дейчи. Өтсө керек деп атам, эртең бүгүн гаи көрбөдүм жолуман. Клиент менен кетип атып көрдүм, эртең жалгыз кетип аткан Кудай буйрса, токтоп туруп ДПС-ке прибор менен өлчөп берчи. Можно или не можно? Деп сурап көрүш керек. Ошол пробег канча жүрүп койдум мен? Пробег нормально жүрүп койдумбу дейм да. Жигер. Айттым го, нормально жүрүп койдум деп. 310 км жүрүп коюптум. Машина 11 саат жүрүп туруптур. Кийинки видеолордун жолукканча, ассаламу алейкум. Тынч болуңар.